Эми негативдүү программалардын бири дагы бири бул сатуу бул алдоо деп ойлойбуз. Алдап сатуу бул туура деп ойлойбуз. Негизинен жакшы сатыш үчүн, сатуучу болуш үчүн алдаш керек деген пикирде жүргөн адамдар көп эле бар. Чынында эми сизге суроо. Сизди алдап койгон сатуучуга дагы барып, дагы алгыңыз келеби сүйүнүп, же сизди алдабастан чын айтып, туура айтып, сиздин кызыкчылыгыңызды көздөй билген, сиздин кызыкчылыгыңызга жараша сунуш кыла билген, алдабаган сатуучуга кайра барып алгыңыз келеби? Кимисине баргыңыз келет? Кандай да ойлойсуз, ушул экөөнүн кимисинде кардарлар көп болот. Демек алдаган туура экен же алдабаган туура экен? Кимисинин кардары көп болот. Демек алдабагандыкы көп болсо, демек ошол жолго түшкөнүңүз туура болот экен. Демек сатуу бул алдоо эмес экен, сатуу бул тескерисинче чынчыл болуп, туура нерсени айтуу экен. Мисалы айталы, сиз бир дүкөндө продукт аласыз, ошол жерде сизге айтты, бул твороктун сроку жакындап калыптыр, анын ордуна мына свежий келди, ушуну алгын деп сунуш кылды. Сунуш кылса, кийинкиде биз кайсы сатуучуга барабыз? Биз именно ошол сатуучуга барабыз келет. Анткени анын максаты бизди алдап коюу эмес, биздин лишь бы чөнтөгүбүздүн акчабызды алуу эмес, бизге кызмат көрсөтүп отуруп, пайда келтирип отуруп, анан акчабызды алуу экен. Мында караганда эртеңки күнүн ойлогон, өзүнүн дүкөнүндө кардарлары көп болсун деп туура иштеген сатуучулардын бири экен. Бирок албетте сатып, алдап саткандар дагы, алдап отуруп, жалган айтып отуруп, биздин чөнтөгүбүздү мукуратып кана аракет кылган да сатуучулар бар албетте. Аларга биз кайра сүйүнүп баргыбыз келбейт албетте. Демек сатуу бул алдоо болбосо, анда бул эмне? Сатуу бул муктаждыкты табуу, аны чече билүү, аны канааттандыруу. Кандайдыр бир проблеманы таба билүү, аны көрсөтө билүү, ага чечимди көрсөтө билүү, жана ошого чечимди сунуш кыла билүү. Жана ошонун негизинде акча жасай билүү экен. Мына муктаждык бул эмне экен? Мисалы үчүн чачы түшкөн бул муктаждык. Чачы түшүп атат. Проблема туурабы? Муну токтотуш керек бир нерсе кылып деп адам изденет ичинен, же сырттан. Бети майланышып, мына бети өтө майлуу болуу. Бети кургап кетүү. Бул дагы муктаждык, кандайдыр бир проблема. Угри бойдок безеткилердин чыгуусу. Бул да проблема. Муну да кантип кетирсем деп ойлонот адам. Мына башты жууп таза кармоо, уход кыла билүү, аны туура карай билүү. Бул дагы проблема, жакшы муктаждык. Сакалды туура алабы? Жакшы канатпай, кеспей эч жерде, тилбей, ачыштырбай, кычыштырбай, тартыштырбай сакалды алуу. Мына мисалы үчүн мен илгери мен фабрик компаниясында иштегиче, мен бетиме самында көөртүп коет элем да, станок менен алып элем. Бетим натыйжасында кургап кетет эле, ачышып кетет эле, тартышат эле. Мен пена эмнеге керек экенин билбейт элем. Мен пена бул даяр көбөк болсо керек деп ойлойт элем. Көрдүңүз, мен ошол эле проблеманы мен туура эмес жол менен канааттандырып атам. Жана ошол эле учурда менде проблемалар пайда болот, аны мен кантип жок кылышты билбейм. Эгерде ошол убакта, ошол кезде мага туура жакшы билген, өзүнүн ишин жакшы билген сатуучу кездешип калса, консультант мага кеңеш берет эле, анын ордуна пеналарды колдон деп айтса, менде ошол проблема кетмек. Мисалы үчүн тааныстардын ичинде, кардарлардын ичинде деле, иштегендердин ичинде деле көрүп жүрөбүз, айтышат, мен ушуга илгери бойдоктор чыгат эле, кантип кетиришин билбейт элем. Фабрикте иштеп жүрүп түшүнүп калдым, эгерде мага ошондо бирөө жарым жакшы туура түшүндүрүп, туура сунуш кылганда мен ошондо эле ошол проблемамды кетирип алмак экен. Кыйналып, сыгып отурбай, кыйналып бетим уялып, кимге бирөөлөргө көрсөтүштөн уялып отурбай, мен оңой эле чечип алмак элем деген сөздөрдү көп эле кабыз. Мен мурун фабрикте иштегенге чейин бетимди самын менен жуучу элем, анткени билбейт элем андай туура эмес экен. Көрсө бетим кургатып берет экен, анан тартышат эле. Анан кийин мен майды же бет майды өтөшүбайт элем, анан кайра эле кургап кетет эле дегендерди да угабыз. Ал эми фабрикте иштеп жүрүп түшүнүп калдым дегендерди угабыз. Эми элестетиңиз, ушундай адамга өзү ишин жакшы билген, бетти туура карабын билген, мен сабактарымды продукциялар жөнүндө бетти туура караш боюнча, продукциялар жөнүндө көптөгөн проблемаларды чече билүү жөнүндө мен сабактарымды көргөн адам, ошондой консультант ошол адамга барып сунуш кылса кандай болот эле? Албетте ал өзүнүн проблемасын чечип алмак, жана ошол сатуучуга рахмат деп кайра дагы башка проблемалар менен кайрылмак. Жана ошол консультант сатуучу кайра ошол заказ алып, ошону продукция алып берип, кайра заказ алып акча табып турмак. Көрдүңүз, муктаждыкты таба билүү бул эмнеге алып келет? Демек сиз жакшы сатуучу болуп, күчтүү сатуучу болуп, кардарларыңыз дайым өзү кызыгып сизге кайра келүү үчүн, кайра сизге кайрылып өздөрү заказ бериш үчүн сиз ушуну муктаждыкты таба билип, аны канааттандыра билүүгө үйрөнүшүңүз керек экен. Элдердин проблемасын чечүүгө үйрөнүшүңүз керек экен. Ушул биздин продукциянын жардамы менен. Муктаждыгын, алардын проблемасын кантип билсек болот? Аны биз мынтип суроо менен билсек болот. Сен угрилериң бар экен, мен сага жардам берем десек болот. Жок, ал туура эмес болуп калат экен. Сенин бетиң майлуу экен, майланышат экен, жалтырайт экен, мен сага жардам берем десек болот экен. Бирок бул да туура эмес экен. Антсек болот. Бирок кардар кээ бирлери макул айтчы деп сурайт, 20-30%. Ал эми 60-70-80% болсо, сизди көргөндө кача баштайт экен. Же уялып, сиз менен сүйлөшкүсү келбейт экен, толук айтыксы келбей калат экен. Эмне кыласың, мен өзүм билем, мен итак эле билем, мен аны деп сизди уккусу келбей калат экен. Сенин бутуң чыттанат экен, менде ушундай дезодорант бар деген дагы муктаждыктын проблеманын бир жолу экен. Бул да туура эмес экен, муну да кылбаңыз. Бул сизден кардарларды качырат экен. Жана
толук ачылбастан, сизди дос катары, проблеманы чечүүчү адам катары көрбөстөн, сизди душман катары көрө баштайт экен. Сен чачың какач экен, кантип кетиришти билем деген суроо дагы туура эмес болот экен. Бирок ушул сурооду берип отуруп саткандар да бар. Бирок алардын натыйжасы аз да. Алар болгону көптөгөн адамдарга сунуш кылып отуруп гана кардар табат экен. Ал эми сиз ошол жолго барбастан натыйжалуу, көбүрөөк эффект берүүчү, көбүрөөк результат берүүчү жол менен иштесеңиз болот экен. Бул башкача жол. Аз көрөлү. Кандай? Муктаждыгын демек кантип билсек болот экен? Биринчи кадам комплимент жасашыңыз керек экен. Жана эмне колдоносуз деп суроо берет экенсиз. Мисалы үчүн сиздин чачыңыз сонун экен, жакшы карайт экен, эмнелерди колдоносуз, кандай шампунь, бальзам, маскаларды колдоносуз деп сурасаңыз болот экен. Ал өзү айтып берет. Айтып берген соң, сонун экен а деп угат экенбиз. Анан териңиз сонун экен, кандай бет май колдоносуз деп суроо берсек болот экен, маска жана башка деп. Бул суроолор көпчүлүк учурда тема баштоо үчүн экен. Бул суроолор көбүнчө сатуу үчүн эмес экен. Ошол адамды сүйлөтүп, ошол сулуулук темасына акырындык менен буруу үчүн экен. Бул эч убакта ушул суроолорду бергенден өзүнүн маскасын же бет майын мактаса, сиз эч убакта менде андан да лучше бар деп сунуш кылбайт экенсиз. Ал максатта эмес экен бул. Ошол кардардын табитин, ошол кардардын проблемасын билип алыш үчүн жана ошол теманы баштоо үчүн. Сиз эми айта албайсыз да, сиздин бетиңизде угурлер бар экен, мен аны кетирем дей албайсыз, туура? Анын ордуна чачтан баштаңыз. Биринчи жакшы жактарынан, жакшы күчтүү жактарынан баштаңыз, ошол теманы сүйлөшүңүз. Анан акырындык менен бетке өтүп кетсеңиз, акырындык менен ал өзү айтып бере баштайт. Анан ал айтып бере атканда сөзсүз түрдө угуңуз, кошулуңуз, кызыгыңыз, суроолорду берип, кайра суроолорду берип угуңуз. Ошол суроолордун, буга ошол суроолорду көп, буга ошол суроолорду сиз дайым сизде мындай өзүнчө бир коллекция болуш керек. Ошол суроолорду дайым берип жүрүшүңүз керек. Бул мисалы үчүн сизге кандай жыттар жагат деген суроо, кандай жыттар жагат? Таттуураакпы, морскойбу, свежийби көрөлүчү деп туруп сурасаңыз болот экен. Бетиңизди эмне менен жуйсуз? Бетиңиз сонун карайт экенсиз, билинип турат, көрүнүп турат. Эмне менен жуйсуз деп сурасаңыз болот экен. Идиш аякты эмне менен жуйсуз? Сиз мага каранды дамак хозяйство көп жылдан бери мага каранды көп билесиз. Мисалы үчүн жаш болсоңуз, сиз идишти эмне менен жуйсуз десеңиз болот экен. Духовка, плита, казан аяктарды эмне менен тазартасыз, эмне менен жуйсуз, эмне менен кетиресиз жана башка. Кайсы каражаттарды колдоносуз десек айтып берет экен. Айтып берген соң сиз кухня, уборка темасын баштап алдык да, акырындык менен туалет сүйлөшөт экенсиз, ванна сүйлөшөт экенсиз, идиш аякта, анан өзүңүз нелерди колдоносуз, ошолорду айтып берип отуруп, мына ошол теманы сүйлөшүп отуруп, анан акырындык менен билсеңиз болот экен. Эми ошолор айтып берип аткандай, эч убакта биз продукцияны сунуш кылбайт экенбиз азырынча. Азырынча биздин максат разведка кылып, ал кардарларды түшүнүп алуу жана акырындык менен ал кардарды өзүнүн проблемасы жөнүндө айтып туруу экен. Демек, кантип айтырсак болот экен? Андан кийин сиз ал эмне колдоносуз дегенде, сиз экинчи суроо берет экенсиз. Экинчи кадам, бул шампунь эмнеси менен жагат, эмнеси менен сизге анча жага бербейт деп сурасак болот экен. Ал айтып берет көбүнчө. Биринчи эмнеси менен жагат, угуп чыгат экенсиз, анан кандай экен, атак жакпаган жерлери бар бекен, жок бекен деп сурасак болот экен. Же болбосо мен ошол айтып атканда бирок сөз түрдө угуңуз. Айтып берип атканда сөзсүз кызыгып угуп, эсиңизде калтырганы, толугу менен түшүнүп алган аракет кылыңыз. Толугу менен ал продукция жөнүндө билип, өзүн жакшы көргөн жана колдонуп аткан продукция жөнүндө билип алган аракет кылыңыз, суроолорду бериңиз. Ошондо угуп отуруп, сиз анын табитин же проблемасын билип аткансыз. Кээ бир учурда ал адам өзүнүн проблемасын уже чечип аткан болот ошол продукция менен, анда искренне чындап эле кубанып койгонун суралат экен. Ал эми ошол чечип аткан учурда, ошол эле учурда сиз эгерде андан да мыкты жолун билсеңиз, албетте сиз ошону суроо берет экенсиз, мындай суроо берет экенсиз. Мен эжем ушундай колдонгон эле ушундай проблемасы бар деп уктум эле, чынбы жалганбы деп сурасаңыз болот экен. Же апам жана башка деп айтсаңыз болот экен. Албетте сиз ага чейин ал проблема бар экенин билсеңиз, ал ушул сурооду бересиз. Аны эч убакта анын колдонгон продукциясын жамандабаңыз. Анын ордуна болгону намек, ушундай проблемасы бар экен деп уктум, чынбы жалганбы деп сурасак, ал адам байкаган болсо ал да айтат, ушундай бар окшойт, чындап эле байкадым, ушундай болуп атат деп айтат, Ошондо сиз мына анын проблемасын, муктаждыгын таба алган болосуз. Анын табитин жана ал продукциянын табитине толук туура келбей атканын билет экенсиз. Ошондо сунуш кылсаңыз болот экен. Ага чейин эч убакта сунуш кылбайт экенсиз башка вариант катары. Бирок фабиликти вариант катары, эгерде ал баары канааттандырса, баары жакшысында фабиликти дагы бир вариант катары, если что имею в виду, мына менде дагы ушундай, ошол эле каражатта эле, бул дагы ошондой эле жакшы кетирет. Если что имею в виду, ал жок болуп калса, же аны ала албай калсаң, мага заказ берсең, мен сага алып берем деп сунуш кылып койсок болот экен, Мына көрдүңүз, ушинтип билип отуруп, толугу менен кардардын муктаждыгын, проблемасын билип атабыз. Аны ошого жараша кийин биз сунуш кылсак болот экен. Эми сизге муктаждыгын билип алуу сизге көп жагынан жардам берет экен. Сиз ошонун табитин билип алгандан кийин, муктаждыгын билип алгандан кийин, проблемасын билип алгандан кийин, сиз
анын проблемасын чечүүгө жардам берүүчү адам катары көрүнөт экенсиз. Көпчүлүк учурда алар өздөрү суранышат даже. Ушундай бар, ушинтип кантип кетирсем болот дейт. Мисалы үчүн чач жөнүндө сүйлөштүңүз, духовка жөнүндө сүйлөштүңүз дейли, же тери жөнүндө сүйлөштүңүз дейли, кол жөнүндө сүйлөштүңүз, анда акырындык менен ал бетке өзү өтүп кетет экен жана өзү сурай баштайт экен. Негизинен бул суроолор сизге эмнеге да жардам берет? Ошол кардарды толугу менен ачууга, ошол кардарды толугу менен сүйлөтүүгө жардам берет экен. Ал сүйлөй баштагандан кийин өзү эле сизге проблемасын айтып берет экен жана өзү эле кантип эмне кылсам болот деп сурай баштайт экен. Эгерде сиздин фабрикте иштегениңизди билсе. Албетте сиз алардын проблемасын чечип бере билүү үчүн сиз албетте ошол фабриктин продукцияларынын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө көбүрөөк окуп, көбүрөөк билип алышыңыз керек. Ошондо сиз аларга жакшы, аларга жаккан сунушту жасай алат экенсиз.